День Победы, ох, какой хороший праздник, ох, какой хороший. Жалал Абад шаарындагы эки согуш ардагеринин бирөөсү 94 жаштагы Елизавета Костяная. Ал 18 жашында согушка аттанып, артиллерист дивизионунда кызмат кылган. Ардагер от күйгөн кандуу талааны көзүнө жаш алуу менен эстейт. Согуш аяктаган соң 1959 жылы жолдошу менен Кыргызстанга көчүп келип, эки кыздуу болушкан. Кызы Людмила Лищенканын айтымында, согушта апасы 3 агасын жоготуп, жүрөгүндө өчпөс так калган. Согуштагы эрдик үчүн медальдар менен сыйланган. Учурда 9 майга карата куттуктоолорду кабыл алып кубанып турган чагы. Мен чынын айтсам, апам менен абдан сыймыктанам. Апам үчүн Орусия жергесинен көчүп келип, Кыргызстанда жашап жатабыз. Апам жаш кезинде согуштун ар бир күндөрүн айтып берчү. Эми болсо башынан алган оор жаратынан сүйлөбөй да калды. Үйдө тыкан бардык буюмдарын орду менен коюп, тазалыкты жакшы көрөт. Мени өкүндүргөнү согуштун катышуучулары жылдан жылга азайып жатканы. Ошондой болсо да бийлик тараптан шаардык мэрия дайым колдоолорду көрсөтүп, жардамдарын берип келүүдө. Заходите. Валентина Павлова шаарда жашаган концлагердин жалгыз туткуну. Согуштун алгачкы жылдарында атасын үй жайы менен немис чалгынчылары өрттөп кетишкен. Апасы Захара Брасковия 3 кызы менен Литванын концлагеринде туткунда калган. Ал учурда Валентина Павлова болгону 2 жашта болгон. Ачкачылыктан самынды майда бөлүктөрүн жеген күндөрүн эстеп көзүнө жаш алды. Это мой сын в армии служил в Ленинграде. Это вот. Там деревни не было. Ооба, мен атамды жоготкон учурда 2 жашта болгон экенмин. Азыркы күнгө чейин атамды кайда көмүлгөнүн билбейм. Апам, 2 эжем жана мен Литванын туткунунда калганбыз. Оор күндөрдү кечирдик. Жумасына 2 жолу гана 7 километр чакырым жерде жөө басып барып окучубуз. Ошол учурда басынтуу, ачка калуу сыяктуу күндөр өттү. Балам Орусияда жашайт. Жыл сайын алып кетейин дегенинен баргам. Бирок ал жака эч көнбөдүм. Кайрадан Жалал Абад шаарыма келе бердим. Бул жерде жалгыз жашаганым менен кыргыз кошуналарым жалгызсыратпайт. Жардам берип, абалымды сурап турушат. Учурда Жалал Абад шаарында улата мекендик согуштун 2 ардагери, 1 концлагердин туткуну жана 2 оруктун ардагери жашайт. Шаар мэри Мураталы Тагаев улуу жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктады. Эч ким эч нерсе унутулбайт демекчи, сиздердин эрдигиңиздерди биз унутпай, кийинки муунга калтырганга милдеттүү катары билебиз. Андыктан сиздерге узун өмүр, бекем ден соолук каалайбыз. Кыргызстаныбыздын асманы ачык болуп, эч убак согуш жүзүн көрбөйлүк. Здравствуйте. Как вас? Как здоровье? Ардагерлерге карата шаардык бийлик жыл бою камкордук көрүп, маал менен кабар алып турат. Ал эми 75 жылдык мааракеге карата жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. Эки согуштун ардагерине 20 000 сомдон, концлагердин туткунуна 15 000 сом, анан тылдын ардагерлерине 10 000 сомдон каралган. Жалпы болуп 75 000 сом акча каражаты. Андан сырткары жергиликтүү бийлик быйылкы мына азыркы ушул кырдаалга байланыштуу быйыл тамак аш жагынан дагы ушул жардамын көрсөттү. Ар бирине ушул 1 каптан уун, азык-түлүктөрүн дагы карап жардам берип жатабыз. Эртең жашоочулар балкондон согуш ырларын ырдап, согуштун катышуучуларын даңазалашат. Азыркы кырдаалга байланыштуу аралыкты сактоо менен кала мэриясы бир катар иш чараларды өткөрмөкчү. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.